Карантин адамдарды үйгө камаганда дүйнөдөгү шаарлардын бош калган көчөлөрүнө жаныбарлар кожоюн болуп жатышат. Коронавирус инфекциясы дүйнөнүн 200гө жакын өлкөсүнө жайылды. Анын көбү карантин жарыялап, адамдардын себепсиз көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Буга ылайык шаар, андагы көчөлөр бош калып, тынчтык өкүм сүрүп турат. Бул абалда бир катар шаарларга жаныбарлар кирип келишкендеги сүрөттөр жарыяланды. Шаар ичинде түрдүү жаныбарлардын ээн эркин жүргөнү айрым кинофильмдерди элестеттирет. Алардын адамдардын унаалардын түрдүү дагыштардын бошоп калган көчөлөрдө азыр жаныбарлар кожоюн деген сүрөттөр көптөгөн социалдык тармактарга, интернетке тарады. Жогоруда алардын топтому. Таиланд Лопбури шаары. Туристтер келбей, адамдар сыртка көп чыкпай калгандыгынан ачка калган маймылдар азык талашып, мушташып жатышат. Liงยกพวกตีกันนะครับใหญ่มากเลยพลอยเยอะมากเลยพลอยเยอะมากเลยโอ้โหนี่หนีก่อนโอ้คุณตลบนะครับสองพวกฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเลยИталия Венеция тынчтык өкүм сүргөн шаарга аккуулар кайтып келишти. Андан сырткары суунун тазалангандыгына байланыштуу балыктар, андан ага катары эле дельфиндер дагы пайда болуп баштаган. Ошондой эле Италиянын шаарларынын биринде жапайы чочколор азык издеп жүргөн сүрөттөр да жарыяланган. Ал эми Лондон шаарында көчөлөрдө койлордун эки жакка чуркап жүргөнүн көрүүгө болот. Буларды болсо жергиликтүү жашоочулар кызыгуу менен видеого тартып алып, соц сеттерге жүктөгөн. Урматтуу достор, каналга жазылууну унутпаңыздар. Мен болсо дагы деле болсо кызыктуу видеолорду чыгарып турганга аракет жасайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.